эч нерсе болбойт. Бул да болсо жараткандын буйругу. Ааламды кыдырат элек деген ушул апаларыбыз өз ара чогулуша калганда биз деле эл кыдырып, жер кыдырсак жакшы болот эле деп кыжы-кужу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, талдап, тактап баштагандарына бери дегенде 2 жылдын жүзү болду. Баса буга чейин Аксама элдик фольклордук тобу менен кыдырманы кыдырып, сыдырманы сыдырып келген. Эл дегене Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Айымкан Жамангулова апабыздын элдик тобу. Ак Талаадагы Ак Мөөрдүн сиңдилери, Атбашыдан Арашан, Карабалтадан Жайыл айымдары, Ноокаттан Кыргыз ата кыздары, Ысык көлдөн Ысык көл айымдары апалар тобу, ары жагы Турция, Түндүк Кипр, Араб Эмираттары, бери жагы Москва, Астана, Алматаны кыдырып, маданий иш-чараларга, фестивалдарга катышып, алардын айрымдары жөн гана саякаттап келип, далайлардын бүйүрүн кызытып, тынч жаткан бир катмарды козгоп койгондугу чындык. Азыркы демилгелүү топ алгачкылардан болуп, саякаттарын Турциядан башташты. Өмүр бою аргыл кесиптин ээлери болуп, кожоюнга мыкты жар, балдарга апа, неберелерге чоң эне болуп келген бул айымдарыбыз эми элет маданиятынын өнүгүшүнө опол тоодой салым кошуп, нарыкты, салтты жайылтуучулар болуп калышкан. Чет жака, саякатка жөн барбайбыз, сөзсүз түрдө элечек кийип барабыз, даңазылап, даңктап келебиз деген демилгени көтөрүп чыккандар дагы дал ушул апаларыбыз. Чынында эле так ошондой болду. Турциянын кайсы жерлерине барышпасын, чет элдиктер кыя бастырбай, мына мынтип улам-улам сүрөткө түшүп жатышты. Кыргызстан. Киргизия. Киргизия. Ташкент. Формаларыбыз менен келип, канча деген элдер, канча улуттун элдери келип биз менен сүрөткө түшүп кетип атышат. Ошентип кичине эс алып отура ал десек деле кайра келип кызыгып эле формаларыбызга ушундай жакшы көрүнөт экен элечектер. Мен ушу чакырып кетет элем. Бардыгын ушундай улуттук кийимди кийип, ушундай алып жүрсөк, бизге эл суктанат экен. Ушундай жерлерди мына биз үйдө отурсак кайдан көрөт элек. Көңүлүбүз ачылып, аябай жакшы жүрөбүз эс алып. Турциянын эң чоң шаарларынын бири бул Стамбул шаары. 9 жолдун тоомунда жайгашып, атактуу Босфор кысыгы жана көпүрөсү аркылуу Европа менен Азияны бириктирип, дүйнөнүн миллиондогон туристтерин өзүнө тартып турат. Босфор кызыгынын туурасы 4 километрге жетсе, узундугу 30 километр. Күн түн дебей эл аралык деңиз порттору, транзиттик түйүндөр иштеп турат. Стамбул шаарынын тарых таржымалы тереңде. Анын баарына токтолуп отурсак, убактыбыз жетпейт. Стамбул шаарынын аталыштары Рим империясынын учурунда Византия, андан соң Константинопол болгон экен. Стамбулдун көркүнө көр кошкон Кара деңиз, Эгей жана Мрамор деңиздери Босфор кызыгы аркылуу чыгыш менен батышты, түндүк менен түштүктү бириктирип, эл ташыган, жүк ташыган миңдеген кемелер аркылуу соода сатык иштерин жүргүзүп, экономикасынын өнүгүшүнө зору салым кошуп келе жаткан болсо, көз жоосун алган маданий жана тарыхый жайларын санап бүтө албайсың. Дворец Топкапы-Сарай, где мы были с вами утром. Мен биринчи жолу көрүп атам бул шаарды. Абдан жакшы экен, кооз экен. Автобуста кетип атып эле көөгүн көрүп суктанып, уже караганга эч бир эбебиз жетишпей калды. Жетишпей калды. Биз ыраазыбыз ушул
ушул жакка келип көрүп башка жерде жакшы өтүп кетсе дагы жакшы жер көргөнгө мындай сыймыктанып атабыз. Эми балдарыбыз көрсүнүп атты эле, баарыбыз келип калдык. Кудайдын буйругу болуш керек. Мен Алабукадан келдим. Биздин жанагы көкүрөк сүтүбүз менен, көөдөнүбүз менен үй бүлөбүз, балдарыбыз, кыздарыбыз жардам берип, аларды да кыйнаган жокпуз. Өзүбүздүн көрөбүз деген демөөрчүлүк менен, өз күчү менен келди. Эгер биз бул долбоорду токтотпойбуз, Уақыттан пайдаланып дагы айтып кетким келип атат. Менин жанымда Тилек Борончиевна, эже дагы ошол Демилкөлү топто бар. Кош келипсиз. Рахмат. Сиздин да бир кошумчаңыз бар болсо керек. Мына биз эмне деген сонун жерде турабыз. Ушул поездканы биз 2 жылдан бери уюштуруу комитети менен көп сүйлөшүп келгенбиз. Ошол ишенбөөчүлүк деле пайда болгон. Өмүрү 40-50 жыл иштеп, райондо айылда иштеп, ошол апалар өзлөрүнүн эмгегин үзүрүп мына азыр 70-80 жашка чыкканда көрүп атат. Апалардын үй бүлөсүнө, бала бакырасына, кыздарына, балдарына ыраазычылык айтар элем. Өзлөрүнүн көңүлдөрү менен, өзлөрүнүн ыраазычылыгын билдиришип, өзлөрү финансировать этишип, мынакей Түрк мамлекетинин мореки деңи кара Боспордун үстүндө өмүр ойлоруна келбеген нерсени мына ушул жерден көрүп атышат. Турциянын өнгөрүн көрүп, биз менен бирге катарлаш келаткан өлкө эле да. Манас эмнени жаратса, Түрк ата ошону жаратканда. Биз эмнегедир чачылып атабыз да, а бияктагылар жыйналып өсүп өнүгүп атат. Ошондуктан ойлойт элем, баарыңар деле апа төрө деле улуктар, улуулар, депутаттар, кызматкерлер айланып кетейиндер. Биздин балдарыбыз ушу эсиңерге келсеңер дейм да, көрө кат кимдин күчүн, кимди эле толтурду эле бир элим үчүн да иштеп койсоңор, биздин керемет жерибизге да эл келип суктангандай болсо, ушинтип мен бүгүн Турцияга кандай суктанып атсам, Кыргызстандын жаратылышы өзү эле суктанарлык. Ошону суктандырып, өнүктүрүп кетсе деген бир жакшы тилекте, жакшы ойдо турам. Ошо уюштуруу тобуна мен да кирип калдым эле. Апаларды давайте апалар эки жакты көрөлү, Кыргызстан деле ырдап жүрбөй, чет өлкөнүн да көрөлү, даже керек болсо Казакстанбы, Өзбекстанбы, даже Турцияны деле ойлогон эмеспиз. Анан уламдан улам ошо бинтсек, тигинтсек, бир 20-30 апа өзүнчө эле барып кыдырып келбейлиби деп мындай бир сунуштар түшүп, Айымкан апа, Шайыр апалардын башында да Айымкан апага айтсак, Айымкан апа давайте макул болуп, анан кийин эле ушундай барсак кандай болот деп улам бир апаларга айтсак, апа, ой, ошону биз айта албай жүрдүк эле. Барсак жакшы болот эле. Кандай барабыз дейт, кандай барабыз? Силерди эч ким каржылабайт. Өзүңөр эле бала бакыраңардын эле силерди жиберген, каржылаганыңар менен бара алсаңар, эң эле сонун болбойбу? Ааламды көрөбүз, башка элдин жакшы болсун көрөбүз, ошол жактан ырдап бийлейбиз, жеке эле Кыргызстанды ырдап бийлебей деп. Анан кийин сүйлөшө келгенде эле элдин баары мен барам, менин балам бар деп атат, менин акчам бар деп эле. Анан кийин ооба ушу келгениңерге кейип жүрбөгүлө, акчабыз куруп калды деп ойлобогула десек, жок, ойлобойбуз, бизде ошо чет мамлекетти көргүбүз келет деп. Анан буюрса мына Турцияга келип калдык. Турциядагы адамдар бизди аябай жакшы тосуп алышты. Гидтен сырткаркы эле Турциянын элдери каяктан дейт, Кыргызстан деп желекти көтөрөбүз. О, Кыргызстан азаматсыңар дейт. Биздин формабызды көрүп эле Кыргызстан кандай айымдар сулуусуңар, кандай ажайып кийинип алгансыңар. Силер Кыргызстанды ушундайсыңарбы дейт. Ооба, биз Кыргызстанды ушундай элечек кийип, ушинтип жүрөбүз десек, баары тең моминтип колдорун көтөрүп, аябай сонун калк турбайсыңарбы? Кыргызстан сонун турбайбы? Кантип силер ушул бизге ушинтип келдиңер, апалар, коркпой эле келдик. Келгенибизге жараша биз ушундай бир эс алууну көрдүк, ушундай бир сонун тарыхый жерлерди көрдүк. Биз капа эмеспиз, аябай сонун болду да. Кыргыз-Түрк ортосундагы достук өнүгө берсин. Турция, Стамбул дегенде көз алдыга баягы Даңазалы доордогу Султан Сулейман менен Хюрем Султан айымдын заңгыраган хан сарайы көз алдыга тартылат.
Азыр апалар сериалды эмес, байыркынын издерин өз көздөрү менен көрүп, буттары менен басып, даңазалуу Султан Сулаймандын топ капысында саякаттап жүрүшөт. И там множество маленьких кранчик. В один момент открывал султан эту воду, и этот фонтанчик, вот этот кран, он, значит, создавал шум. Мы пели, танцевали, хорошо проводили время. И больше могу сказать, не только мы с Мухаммедом как экскурсоводы, но и все люди, которые окружали нас в течение нашей программы. Просто каждый, не было, например, в Стамбуле людей, которые бы не фотографировались нашими группами. Им тоже было это очень красочно, очень интересно. Теперь османскую историю наши бабушки очень хорошо знают, но для них больше симпатичны это Сулейман, Роксолана, принц Мустафа, ну, Хюррем или еще ее называют. Вот, по сериалам много тоже задавали очень сложные вопросы, исходя из сериала. Да, несколько раз говорили, что я очень похож на Сулеймана, но не знаю. Надо у мамы спросить. Мурун бул кинонда көргөнбүз. Көргөн боюнчакта бүгүн Топкапыны бүт кыдырып чыктык. Кыдырганда дагы бардыгы ийне чыгып эмесин баарын салыштырып кыдырдым. Мен карап отуруп, кинодон көргөнүмдүн баарын кайра өзүм аралашкандай болуп сезилди бүгүн мага. Ушундай сонун таасир калтырды. Бардыгы эмесинин баары чындыгында ушу жасап койгонго да ойлогом, бирок ушундай чындык экен, жакын экен аябагандай. Тарыхта болгондугуна даана ишендим да бардык жагынан. Колуктун балдарым барып кел деп атайын өзүм деле 70ке чыккан быйыл. Ана ошол 70 жылдыгыңыз менен барып келиңиз деп ушул балдарым колуктум жиберди. Чоң белек болгон турбайбы? Чоң белек болду, аябай жөнө сүйүнүч. Баны Стамбулга келип түшкөндө бир илхом келип, бул ушул жерде ак элечек айымдарга арнап бир кичине бир куплетин айтып коеюн анда. Айтып коюңуз. Бул жакка келген айымдар кыргыздын каймак майлары Түркияда жүрүшөт, жадырап, жайнап, жайдары деп ушул бир 4 сап илхом келе калды ушул. Чындап эле апалардан калган улуу мурас. Баш кийимибиз ак элечектин касиетине дагы бир жолу кыйырда жүрүп ынандык. Көрсө шаңкайган элечектер те алыстан эле көзгө урунуп, чет элдиктерди эле таң калтырып тим болбостон, ушул жерде иштеп, жашап, окуп жүргөн мекендештерибиз да көрүп калып, бир чети ишенбей, "О, силер кайдан, биз кайдан" деп толкундан, туш-туштан келип жатышты. Деген кызым уш жерге турмушка чыгып, 2 балалы болгон. Бул неберем Абдулла.
Бул Жанара деген кызым ушул жака иштегени келишкен уул экөө. Булар да таң калып атышат да, келбейт деп ойлоптур да. Кантип ушунча. Анан апанын баарын көрүп алып арыстан тааныдык дейт. Ушунчалык ак элечектер ушундай сонун көрүндү дейт көзүбүзгө. Эжекемдер бүгүн школда окулда точнее жүрсөм, чалып ушинтип биз келатабыз деди Стамбулга. Мен как-то ишенген деле жокмун. Өтө андан кийин кайра чалышты. Биз аэропортко келдик деп. Анан мен да балким келди, балким келген жок, бир ишенип албай барсам действительно эле келиптир. Апаларыбызды көрүп, кыргыз кийимдерин, элечектерин көрүп, кубанып, жандарына келип учураштык, өз апаларыбызды көргөндөй болдук. Бул кыздарым келип эле мени кучактап калды, ай кыргызсызбы деп. Ой, өзүм кызым турбайсыңбы сен деп, анан ушул Стамбулда жөн эле өзүбүздүн ушу Бишкекте жүргөндөй болуп толкунданып кеттим. Өзүбүздүн кыргыз кыздары ушул жерде өздөрүнүн үлүштөрүн кошуп, өздөрүн ушундай болуп жүргөндөрүнөн биз да көрүп сүйүнүп кеттик бу кыздарымдан. Ой, өзүбүздүн кыздар деп булар дагы ушу Бишкекте жүргөндөй болдум. Өзүбүздүн апаларыбызды, чогун элерибизди көргөндөй болдук. Дайыма биз телевидениедан ушу Шайыр апаларды көрөбүз. Дешип анан сүйлөшүп анан кучактаган боюнча эки кызым тең эле алып келе бердим ушу. Жакшы деп ошо. Түркияда келип жүргөнүмө 2 жылдан ашты. Бу турмуштун азабынан келдим деп түшүндүрсөм да болот. Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы. Апалар келет деп күттүңөрбү? Жок. 3 шуктасам түшүмдө жок болчу. Биздин ак калпагыбызды, ак элечегибизди, ала тообузду билгизип, 81 миллион калкына таанытып, бизди көрсөтүп келгенине мен абдан кубанып отурам. Мен даже муну күткөн эмесмин вообще. Түрк мамлекетинде биздин түбөлүктүү Памирде жашаган кыргыздарыбыз болгон, аны жакшы билесиңер. Ошол кыргыздарды Рахманкул хандын жетекчилиги менен ошол кыргыздар өздөрүнчө түрк мамлекети Кенен Еврендин убагында ушул жерге келип демократиялык биргеликте эки мамлекеттин жетекчилеринин сүйлөшүүсү менен ушул жерге келип Ванда Улуу Памир деген жерге келип жайгашкан. Булардын келгени 82 жылдан, узак жылдардан ушул балдар ушул жерде төрөлүп өсүп 20 канча жылдан бери Стамбулда жашайтлар. Стамбул булардын мекени, жери. Ушул кыргыз апалар келди деп, Шайыр апалар келди деп, телевизордон силерди күн сайын көрүп, кол чаап жүргөн ушул Стамбул мэриясындагы кыргыз дернеги деп коет, кыргыз бирикмеси бар. Ошо бирикменин жетекчиси Метин Кескин келиптир, анда кол чабышуу үчүн тосуп алалы. Келе кой. Кош келдиңиз Метин Кескин. Апалар, эжелер, хош келипсиңер. Bu yer hazır İstanbul'un жүрөгү деген жер, Sultanahmet деген. Kırkangar'da Karagasa Sultanahmet Meçhidi var, Ayasofya var, Yerebatan деген şu yerlerde turistik yerler var. Ayımхан эже sizler duyuşturgan başçılar bolup geldi. Jakın bir vakitte Kırgızstan parlamentosu en mıhtı ödülünü degende madalyasını berdi. Biz bunun sizlerin aldığınızda da kol verip bir kutuktap koyalım ejebizge. Cevap koyalım. Kırgızistan'da ben de boldum göçmenler oyunda. Bu Şair apalasız bol boyutta göçmen oyundur. Turabı? Hiç bol boyut. Sağ olun. Metin Bey, bir söz sorup koyuyun da. Bizden Şair apalardı mesela Kırgızistan boyunca her bir yerde bir yer kalbay televizyondan beremiz de. Şu Şair apa programmasını görüyorsunuz mu? İnşallah biz KTR'dı körüp atabız. Her daim ele körübüz KTR'dı biz Türkiye'den. İnternet saytından olsa da körübüz. Televizyonda olsa da körübüz. Ana nasip olsa inşallah bu programlarda biz körübüz. Ana kayra inşallah KTR gene kayra kelet. Göçmenler oyunları sizlerde göçmenler izlikte konuk kılıp KTR çeksin. KTR çeksin. Rahmat. Benim adım Hamza olur. Vandık Kırgızlardan bolum. Rahman Koğan nevresi olum. Aymıkan apam menen 90 жылдарында Кыргызстан эркиндигин менин абаларым Кыргызстанга университет окугалы кеткен. 91'de. Мусадык байкем окуп, Роза жеңемди сүйүп, анан үйлөнүп, ошондо таанышканбыз. Кудагыйбыз, ооба. Айымхан эжебиз бизге оймон үйрөткөн, биздин айылга барып. Оймону. Кыргыздын тамгасыны окуганды кандай окугайт, кандай жазылат, баарини бизди
мындай колубуздан, кулагыбыздан тартып келип үйрөткөн киши. Мен Рахманкул ханның зор невре келинимин. Эң чоң. Атым Уркуя. Шайыр апаларды биздин айылда да көрөттөр. Мен Айымханжиге чоң рахмат дейм. Шундай силерди уюштуруп алып келип, немелер ак тилек болот. Мен Айымхан апам аман эсен барып алсын деп бир кичик тап коеюн. Бәріңер бір тілек, бәріміздің моншағымыз болы. Турциядан сіздерге салам! Стамбулдан Чанаккале шаарына автобус менен 5 саатта жетип барат экенсиң. Аралыгы 206 километр дешти. Биздин апаларыбыз узун жолду кантип кыскартышты да билишет. Ал баягы эле ыр, күлкү, бий. Biz hazır İstanbul şаарынан 300 километр жайгашкан Эжабад деген чакан шаарга келдик. Биздин саякатыбыз 2 километр Чанаккале деген шаарга барабыз. Эмне үчүн бияка келдик? Себеби биз автобусубузда азыр биринчи кабатта турат. Бул жүк ташуучу кеме экен. Бул Дарданелла кызыгы. Эгей деңизинин дарбазасы ушул жерден башталат. Эми Чанаккале шаарына барыш үчүн автобустан түшүп, кемеге эмес, жүк ташуучу паромго отурдук. Мындайды көрбөгөн жаныбыз паромго келген жеңил машинелерден баштап, автобус КамАЗдарды кантип жүктөп, кантип баратканын көрүп, ичибизден кымыңдап, айрымдар кантсе да деңиздин салкын желине чыйрыгып калбайлы деп, минтип ысык чайларын ууртап олтурушту. Emran, gel oğlum şuraya gel. Gel şuraya gel. Emran, malı tut. Emran mallara iyi bak Emran. Ben şu paraları alalım. Okey. Buradan 20 lira. Канча бир кылымдар мурун дал ушул жерлерде Александр Македонскийдин Осмон армиясынын издери калып, айгышкан кызыл кыргын согуштар болуптур. 1915-жылы Дарданелла операциясы түзүлүп, дүйнөлүк биринчи согуштун пландары иштелип чыкканы да тарых барактарында жазылуу. Миллиондогон туристтер эмне үчүн Чанаккалеге келишет? Себеби атактуу Троя чеби дагы ушул жерден башталат. Троя шаарын багынтыш үчүн душмандар 9 жолу тып-тыйпыл кылып талкалашып, 9 жолу бири-бирине окшошпой кайра калыбына келтиришкен. 4-5 кылымдарда гректер жеңишке жетиш үчүн дал ушундай зоот жыгач атты трояндыктарга белеке берип, баары шарапка мас болуп уктап калганда жыгач аттын ичинен жарып чыгышып, өрттөшүп, ат жуусун атып, өз максаттарына жеткен. Ал эми азыркы сиздер көрүп турган бул ат ошол кездеги аттын көчүрмөсү. Ушул аттын жанына эстеликке сүрөткө түшүп алалы дегендердин санына санак жетпейт го дейм.
ошолордун бири болуп биздин апалардын да издери калды. Ушул Стамбулдун самолетунан түшкөндө Элмира кызым көзүбүзгө жаш келди. Бул кубанычтын жашы, бул бакыттын жашы. Мен Союз мезгилинде Кавказ өлкөлөрүндө болгонмун. Азербайжан, Өзбекстан, кошуна мамлекет, Казакстанда болгонбуз. Биздин мына түштүк салтында Кыргызстан боюнча деле болсо керек. Бул ырым-жырымга кирет. Баякы Д витамини аз болгондо кышта туулган балдардын башында чачы мындай жиктеп коет бизди. Ошону кемеге түшкөн, бирөөбүздөн экинчибизге өткөн, деңиздеги кемеге түшкөндөргө кырктырчубуз да. Ошондой кишини издеп, таппай, ошентип кыйналчубуз. Ана мен айттым, мына байбичелерге тамашалап, эми биз ошондой жик түшкөн балдардын чачын кырка беребиз. Кемеге түшкөндүгүңүз үчүн да? Ооба, кемеге түшкөндүгүбүз үчүн. Анан кемеге түшүп эле калбастан наркөздөн берки көзгө өтүш керек экен. Биз баягы наркөздөн берки көзгө өтүп, эмеге келбедик. Европа жагында көрүп. Ооба, Европа жагында көрүп, Азия жагында көрүп, анан кийин дагы таң калыштуусу апалар үчүн паромго биздин эле автобус эмес, биздин мына шерик автобус эле эмес, 5-6 автобусту салып келгени апаларды таң калтырбадыбы? Аны көрүп, ооба, Чанаккалеге бара жатканда аны көргөн эмес да көпчүлүгү. 18 аалам деп коет го. Бизди бул долбоор 18 ааламдын бир эле күндүн ичинде 5 ааламын алып барып койду. Анан буйруса да 2 күндүн ичинде 2 жерге барсак, 2 шаарга. Биз 18 ааламдын 7 ааламын айланып койгон болобуз да. Ушул сиздер Турциянын bir теңин көрүп койдуңуздар окшойт, э? Менин оюмча жүздөй эле көрүнүп кетип атат. Себеби дегенде биз эми карабайсыңбы, өзүбүздүн кара суу Оштон чыкпай жүрүп, анан көлдү көрө калып, анан Турцияны көрүп калсак, биз үчүн жүздөй эле көрүнүп атат. Жыр кабыл атабыз. Биз Туркия мамлекетинин Куш Адасы деген шаарында турабыз. Мына бул жерде Эгей деңизи бар экен. Деңиздин жээгинде жайгашкан шаар экен. Күтүүсүз бир окуя болду. Биздин мекендештерибиз, Азамат Элнура деген мекендештерибиз, ушул бул биз турган Асайра деген мейманканада иштешет экен. Келип эле бизди аябай ушунчалык толкундан тосуп алышты. Азыр бир нече минуттан кийин биз Элнура менен Азамат менен жолугабыз. Ал эми мынакейси өзүңүздөр көрүп атасыздар. Апаларыбыз болсо аябагындай чоң даярдыктарын көрүп атат. Себеби деген ошол биздин мекендештерибиз айтышты, ушунча келгенден кийин бизге концерт коюп берип кетпесеңер болбойт. Себеби түрк туугандар дагы заңкайган ак элечекти көрүп алып, аябай таң калып, сөзсүз түрдө апаларыңарды ырдатпасаңар болбойт деп айтты дегенден кийин мына азыр чоң ошол концертке даярдыктарды көрүп атат апалар. Jarashıp
турат. Уулум, кызым иштейт биякта. Мен бияка эс алганы мейманга келгенмин. 5-6 ай болду эс алып жүргөнүмө. Анан бүгүн ошо сиздерди келет деп бияка кызым алып келди. Абдан кубанычтамын. Ким айтты сизге ушундай келип атат Кыргызстандан апалар? Мен бияка автобус келип түшкөндө эле мага видео келди. Ошондон билдим. Кубанычтамын, кош келдиңиз. Түрк элине Кыргызстанды таанытып, өзүм Кыргызстанда болгондой өзүмдү сездим. Чоң рахмат. Манакей биздин мекендештерибиз деп жана айтып кетпедикпи, кирип келаткандачы. Аябай толкунданып, барыңар тең апаларыбыз келатыптыр деп, автобуска чейин жүгүрүп чуркап барып аттыңар, биякта болсо киргизип аттыңар дегендейчи. Эми биздин апалар үчүн да кызык болуп атат, биздин көрүүчүлөр үчүн да кызык болуп атат. Биякта канча болду иштегениңе? Мен 6 жылдай болуп калды биякта иштегениме. Бул отелдин партнерлорунанмын. 5 жылдыз отель, burası жаңы ачылды. Дайыма күтөбүз силерди, дайыма келиңиздер. Бияктын кожоюндары кандай сезимде болуп атат? Кожоюндары баардык иштеген кишилер, биякта эс алып аткан кишилер баары тең кубанычта, таң калышып карап атышат. Ушундай дагы барбы? Бул эмне деген бир шумдук. Бүгүн эмне концерт бар беле? Бүгүн атайын запланированный концерт беле же эмне эле деп элдин баары сурап атышат. Аларга дагы абдан бир жаңылык болду. Жаңылык болду. Баары тең таң калып атышат. Чын айтканда абдан толкунданып жатам. Турцияга келгениме 6 ай болду. Бул жактан кыргыздар келишет, группа туризм кыргыздар келишет, бирок ушунча көлөмдө ушундай улуттук кийимдер менен апаларыбызды биринчи жолу көрүп атабыз. Менин атым Сапарова Алипа болом. Канча жаштасыз? Менин жашым 84-кө чыгамын. Апа. Анан биринчи жолу келдиңизби? Бул жактарга да барып көрчүңүз. Жок, мен биринчи жолу ушундай эмеге чыктым. Мына жетекчибиз ушундай эмеге барабыз, бияка барабыз деп калды. Ошонтип анан мен барбайын десем дагы балдарым эмнеге барбайсыз, барың, эл барган жакка барың деп балдар жибербедиби. Келгениме аябай кубанычтымын. Өтө кубанычтымын. Бүгүнкү күндө 4-чү шаарды көрсөтүп атат. Эми ана эчекте отурганга убакыт жок. 4-чү шаарга алып барып, тиги паромдорго түшүрүп, суудун нарыгы жегине, берги жегине алып өтүп атпайбы? Дагы чакырса келет береңиз. Кудай кааласа. Алла дагы чакырып калган болсо, эми только чет мамлекеттерге баргым келип калды. Мындай айтканда комфорт деп коет го, ошондой жагдайда жатып атабыз. Мен келгеним ыраазымын, аябай ыраазымын. Улуттук кийимдериңиздер менен бизге көргөзүп, түрк элдерин таң калтырганыңыздарга мен абдан кубанычтамын. Жадырап жетип жүрөрүңүздөр. Кыргызстанга барыңызга айтыңыздар. Ушул биздин алакан жайган, башыбызга кийген биздин ак эречегибиз. Ушулардын атынан сага чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Өмүрүң узун болсун. Ушул жерден өсүгөн Кыргыз төркүнүң даман болсун. Иштеп жүргөн түрк элиң даман болсун. Чоң рахмат кызым. Өсүп өнүп жүр. Шаңданған шайрапалар Турцияда, Эфесте. Ура, Кыргызстан! Мына бет маңдайыбызда качандыр бир кезде жер алдында калган Эфес шаары. Ачык асман алдында табышмактуу далай сырларды ичине батырган. Здание Адеон называется это здание. В каждом римском большом городе есть такое вот здание. Эфес шаары 5-6 кылымдарда эле атак алыска даңкы далайга жетип, суктангандар, басып алууну көздөгөн империялар көп болгон. Карт тарыхтын барактарында жазылгандай, Рим мамлекетинин тушунда кызыл кыргын, айгышкан согуш, айтылуу Цезар, Артемиданын храмы, Византия жана Осмон империялары эске түштү. 18-кылымдын акырында англиялык окумуштуу Джон Вуд жана немец археологу Отто Бендорф археологиялык казуу иштерин жүргүзүп, жер алдында калган Эфес шаарынын калдыктарын издеп таап, байыркынын издерин мына-минтип адамзатка калтырды. Ошол кезде 60 тоннага жакын баалуу экспонаттар Британиянын бир топ музейлерине жөнөтүлүптүр. Бизде алып жүргөн гидтердин айтымына караганда, учурда жер алдында калган шаардын 10 гана пайызын көрүп жаткан экенбиз. Түрк бийлиги чет элдик өнөктөштөр менен казуу иштерин улантып, көп жылдык долбоор катары иштеп жатканын айтышты.
Мен Анталияда Кемерде болгом. Анан Стамбулда жөн эле келип эле мындай кеткенбиз, шаарына жөн эле келип кеткенбиз, посадка менен эле. Анан азыр болсо ушундай келип, ушундай жерди көрүп атабыз. Мен Актала районунун Нарын областынын АССР шайыр апаларынын жетекчиси болом. Кыздарыңыз азыр эже кандай эс алып атабыз? Кыздарым аябагандай жакшы эс алып атат. Ушунчалык көрүп кубанып атат. Бизде 7 шайыр апа келдик. Экөө калып калды эле аябагандай сүйлөшүп биз менен өкүнүп атышат да. Кап бизде барбай деп. Алабы кайымдар тобун жетектейм. Биз бул жерлерде кинодон, китептен окугандарыбыз бар, окубагандарыбыз деле бар. Биз өзүбүз чыныгы турмушта көзүбүз менен көрүп атабыз бул нерсеничи. Мен аябай ыраазымын келгениме. Бул биздин артыбызда ушу китепкана болчу экен илгери. Баягы ошол заманда, кылымдарда 5-6 кылым мурун мына ошол жерден азыр Лейла экөөбүз келе атабыз. Эң негизгиси менде эмне пайда болду? Мен колумда желекти көтөрүп жүрүп аябай толкундандым. Желек кайсыл жерде болсо жаныбызда жүрсүн деген тилекте ушунчалык желекке маани бергим келди да, басым жасагым келди. Алып алдык. Анан бул жерге келсек, мага дагы таң калтырганы ошол Турцияда эли ушунчалык өзүнүн желегин анан важактарын, мына жетекчиликтерин өтө сыйлагандыгы ар бир жеринде, ар бир ишканада, үйүндө кайсыл жерди карабагын желектерин сонун кылып жаркыратып койгон экен. Мен ушунусуна өтө баа бердим да, анан мындай тарыхый жерде жүргөнүмө дагы аябай ыраазы болдум. Бул жерге мен айтар элем, апалар ааламды кыдырат деп бекеринен уюшулбаса керек бул долбоор. Бул дагы насип кылганга кылды болуш керек. Жүрөгүндө ушул жалы барлар, каалоосу бийиктер келди болуш керек деп ойлоймун. Анан келечекте биздин Кыргызстандагы Элмиреже ушунчалык туризм өнүгүп, биздин Кыргызстанда дагы ушундай байыркы биздин жашоону элестеткен көп жерлерибиз бар да, ошолорду ушул түрктөр сыяктуу кылып дүйнөгө тааныткым келип, бир иштерди аткарып бергим келип жатат да, ушунчалык делебем козголуп, энергия алып жүрөм бул жерденчи. Турциянын түштүк батышында Денизли шаарынын жанында көздүн жоосун алган кадимкиле ак пактага чөмүлгөндөй керемет ойдум жатат. Аталышы Памуккале же пакта чеби. Биздин жылуусундай го дейм. Жылуусу экен да. Биз Акталада да бар да ушундай жылуусу. Көл пайда болсо керек. Нар жагда көл туруп, биздин Акталада да ушундай жылуусу бар. Ушундай жер Памуккале аябай кооз жер экен. Байыркы Эфес сыяктуу Памуккаленин тарыхы да тереңде. Бул ойдонго жетиш үчүн ачык асман алдындагы археологиялык Иерополис музейин аралап келесиң. Т7 кылымда эле катуу жер титирөөнүн кесепетинен чоң шаар түп орду менен жок болуп, ордунда дал ушундай ак пактадай болгон бассейн пайда болот. Ошол кезден ушул кезге чейин дартка дабай издеп келгендердин аягы сууйла элек. Себеби суунун курамында кальций болгондуктан эл аралык курорттук аймакка да айланган. Баса дал ушул жерден белгилүү кинорежиссер Андрей Кончаловский Одиссея фильмин тарткан. Белгилүү болгондой, Памуккале ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастарынын тизмесине да кирген. Бунда
ушундай жерлерди биздин ата бабабыз көрбөгөн. Памуккалия деген жер экен. Илгери биз муну окуганбыз китептерден. Ошондой жерлердин ушундай бизге насип кылганыга сүйүнүп турабыз. Себеби биз аны китепте, кинолордо гана көргөнбүз. Азыр ошол жерлердин урандысы калып туруп, ошонсу деле дагы мындай бир аппакай кардай болуп жаалып турган бул бир Кудайдын бир керемет экен деп түшүнүп атабыз. Аябай сонун жерлер жакшы таасир калтырып атат. Биз өзүбүздүн калообуз менен, өзүбүздүн балдарыбыздын ушу демилгеси менен балдарыбызды апа эл көргүлө, жер көргүлө. Ошо балдар иштеп атат. Кудайга шүгүр ошолордун эмеси менен, эмгеги менен келдик, бирок ошо балдар чоңойтконубузга дагы ушунчалык кубанычтабыз, и балдарыбыздын жөнөткөнүгө дагы. Биз Ош областынын Алай районуна караштуу Алай Датка тообуз. Ушулардын элине да ыраазы болуп атабыз. Талкалабай, эч кимге карматпай, мынантип сактап тургандарына биз сәл арманда калып атабыз, мурдараак келбептирбиз деп. Ушундай жерлерди жашырабызда. Жок дегенде бир 5 жыл мурдараак болгондо болмок экен. Жок эле дегенде. Дагы да кеч эмес. Кыдырып салмак экенбиз. Японияда, Кытайда карышпайт го. Көрсө жер кыдырып жүрүшүп эле, анан көп басышып, тренировка деген бар экен. Карабайт экен. Биз болсо 4 малыбыздын этегин кармап эле ошону эч жакка чыкпайбыз. Талас облусунун Карабура районунун Дапкайым Карабура сайрапалар тобунанбыз. Бул бүгүн бир башкача жүрөктө бир башкача сезимдер. Анткени бу жерде урматтуу Тиханыша Клеопатранын түшкөн сууна келип, ошол жерде жүзүбүздү жууп бастык нары бери. Бул башкача жүрөктөгү толкун. Ал толкунду биз ошол бойдон коллективибизге, айлыбызга жеткиребиз. Биз айтат эмеспи, 1000 уккандан бир жолу көргөнүң жакшы деп. Ошондой эле биз ушу Турцияны кыдырып абдан өнгөн жерин көрүп атабыз. Канча кылымдан бери карай мынакей театры бар экен. Анан биз ага элечек апалар болуп келгенде, муну элечектин эле кандай касиети бар. Жакшынакай жаркырап апаларыбыз жүрөт. Бизди көргөн кимдер гана биз менен түшкөн жок сүрөткө. Туш тараптан келген адамдар биз менен сүрөткө түштү. Жаркырап жайнап апалардын дагы маанайлары жакшы, ушундай жакшынакай күн дагы ачык белибизге жараша жакшынакай жаркырап жүрөбүз. Апалар аалам кыдырат. Айтып төгөткүс Толгон Токой таасирлери менен апалардын кийинки соңку саякат сапары Анталия шаарынан уланды. Анталия шаары жер ортолук деңизинин жээгинде жайгашкан. Калкынын саны 1 миллиондон ашат. Эс алуучулардын келген туристтердин саны менен 2 миллионго жетип, курорттук аймак катары таанылган. Эски шаар жана жаңы шаар болуп, байыркынын да, азыркынын да деми дароо көзгө көрүнөт. Баса шаркаратма деселе, зоолордун чокуларынан, тоолордун боорлорунан аккан сууну элестетебиз. Ал эми жер алды менен агып келген Дюден шаркаратмасы эски Анталия шаарынын чет жакасында жайгашып, жер ортолук деңизине куюп турат. Узундугу 44 метр. Саат кулеси деп аталган береги мечит Осмон империясынан калган табылгыс таберик. Негизги тармактар илим, билим, жеңил жана оор өнөр жайлары, туризм, тери иштетүү, балык өндүрүү жана айыл чарбасы. Бул жашоо кыска эле жашоо турбайбы? Ушу кыска өмүрдө көп нерсени көрүшүбүз керек экен. Элди, жерди, ар бир элдин тарыхын, ар бир элдин жашоосун көрүп, өзүбүздө ошондойлорду алып келишип, маданиятын көрүп, ошол өзүбүздүн өлкөгө тартып келиш керек экен деп ойлодук. Мен Кудайым буйрса балдарымды эс алганга үйрөтөм мындан кийин. Балдарым көп нерсени, көп элдин маданиятын алып келип, биздин элге жеткирет го деп ойлойм. Первый раз прекрасные люди, кроме того, что они прекрасно поют, прекрасно танцуют. Я думал, что это профессиональная какая-то фольклорная группа. Оказывается, это обычные наши матери. Кто-то просто домохозяйка, кто-то работает врачом, кто-то работает в государственном учреждении, кто-то чем-то занимается. То есть обычные люди, имеющие такой дар от Аллаха, уметь представлять свою культуру. В вашей стране гордитесь, у вас такие прекрасные матери.
Мен Оманда болгом, Маскатта болгом, Дубайда болгом, Анталияда болгом. Жылда балдарын бир жака экскурсияга жиберет да көрүп келди. Анан жылда багыш кама көзөт тур менен барып жүрөбүз. Ага караганда могу группа менен келген, Шайыр апалар менен келген вообще сонун экен, кызыктуу экен да, аябай. Мындай келгениңерге өкүнгөн жоксуңарбы? Өкүнгөн жокпуз, каяктан өкүнөбүз. Ушу чоң аталарыбыз көрбөгөн жакты келип көрүп атсак өкүнөбүзбү, өкүнбөйбүз. Сонун жакшы бардыгы. Анталия шаарында жайгашкан океанариум көпчүлүктүн көңүлүнүн борборунда турду. Мынча келген соң бул туннелге кирбей кетүүгө эч мүмкүн эмес болчу. Эмне деген балыктары бар экен? Деңиздерде, океандарда жашаган жан жаныбарларды бир гана ушундай жерден көрө аласың. Ажайып жомоктогудай болгон бул керемет жайда 20 миңге жакын суу жаныбарлары жашайт экен. Аквариумдан көрүп чыктык, Турциянын Анталия шаарына келдик. Менин бул Турцияга келгенде мындай көз карашым, аң сезимим абдан башкача болуп өзгөрдү. Эми дүнүйө жейип, оокат жейип, ким дүнүйөнүн түбүнө жеткен, ошон үчүн эл кыдырып, жер кыдырып, башка элдин тарыхы менен, мына маданияты менен тааныштык ушуга Кудайыбызга шүгүр, биз Ысык-Көл областынын Чолпон Ата шаарынан Чолпон Ата айымдары деген топ келдик. Аквариумдун ичи аябай сонун экенин эле океандын ичинде жүргөндөй сездик өзүбүздү. Азыр болсо мынакей Ак деңиздин жээгинде отурабыз. Түрктөр Ак деңиз деп коет экен, жер ортолук деңиздин жээгинде турабыз. Ушунчалык кооз, сонун жерлер экен. Биз аябай апалар сүйүнүп атабыз ошо Түркияны көргөнүбүзгө. Келген күн эле кыдырып келгенден кийин 5 жылдызды отелге алып келди. Ага киргенде кадимки эле бир хан сарайга киргенде жомоктогудай көрүндү мага. Кайсыны анан киргенден кийин тамакка келсек, айланайын тамактын түрү жөн эле. Кайсы бирин аларын билбейбиз. Тигинисин бир алып, мунусун бир алып, жөн эле карап туруп эле көңүлүң тоюп калат. Жатканыбыз ак шешеп, тиягы душ, кайсы бирине жуунуп, кайсы ванна, бассейн. Кайсы бирине барарын билбей эле көзүбүз чачырап эле отуруп калдык. Муну дагы эптеп ошак эми үйрөнүп алгам да балдарымдын, неберелеримдин арты менен. Үйгө чалып атам, сотканы чалып атса, менин сүрөтүмдү көрүп аябай таң калышып, кандай экен, кандай жашоо, эмне болуп калдыңыз деп баары таң калышташыр. Мен сүрөттөрдү жиберип аларга эмне айтам, жомок жөн эле, жомоктон артык экен деп мен жөнөтүп атам. Күлүшүп баары айтып атат, жашара түшүпсүз, маңдайыңдагы буручтар жасылып кетиптир жөн эле деп аябай эме ыраазы болуп атышат. Мындан кийинки пландарыңыздар кандай болот? Мындан кийинки пландар, апалар, биз бул долбоорду токтотпойбуз. Кудай буйруса, Европа жака дагы учуп барып тарыхый жерлерди көргөнгө мүмкүнчүлүк алабыз.
биздин элге зыяныбыз тийбейт деген мамлекет каржылаган пенсиябыз деле бар. Мүмкүн бизге демөөрчүлөр табылып калар, мүмкүн айлыбыздан табылып калар. Биз апалар ааламды айланабыз. Ааламды көрөбүз. Башыбыз тагылечегибиз менен. Өздөрү айтмакчы, карлыктын кутман курагында кыргырларды ашып, ата-бабалары баспаган, эзели көрбөгөн, түшкө да кирбеген, бөтөн элдин, бөтөн жердин жомоктогудай болгон керемет жайларын, маданиятын көрүп, суктанып, таасирленип турган дал ушул апаларыбыздын ой жүгүртүүлөрү, көз караштары, дүйнө таанымы таптакыр башка нукка бурулганын гүлмүңдөгөн жүздөрүнөн, сүйлөгөн сөздөрүнөн, жаадыраган маанайларынан улам байкалып турду. Өңгөн айтпаганда да карт тарыхтын барактарында алтын тамга менен жазылып, атын угуп, бирок өзүн көрбөгөн, түрк жергесин түбөлүккө мекендеп калган айтылуу Рахманкул хандын урпактары менен жолугушуп, көзмө көз көрүшүп, колмо кол учурашып, баарлашып келдик деген сөздүн өзү эле эмне деген шумдук жаңылык, эмне деген эстен кеткис окуя. Бул да болсо улам-улам сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ак элечек апаларыңарды коштоп баратам, келгиле, таанышкыла, чер жазышып сүйлөшкүлө деген Айымкан апабыздын кызылдай эмгеги экенин акыйкат үчүн айтып өткүбүз келет. Кыргызстандагы баардык кыз келиндердин, апалардын, калк кайненеси атыккан, элдик эне наамына татыган Айымкан апабызды буга чейин нарыкты салтты жайылтуучу тарыхчы этнограф катары билип келген болсок, бу жолу жалпы апаларыбызга ааламдык деңгээлде дем бере ала турган өзгөчө касиети бар экенине тан берип отурдук. Аалам ачкычын колго алып, байыркы апалардан мураска калган шаңкайган ак элечегибизди буйруса, мындан ары да дүйнө элине тааныта беребиз деген демиңиздерге, дымаңыңыздарга таң калып отурдум. Пенденин оозунда болсо, Кудайдын кулагында дейт. Мындан аркы аруу тилектериңиздердин жолу да дал ушундай байсалдуу болсун.